никто не смог бы оспорить. Сүлүктүү шаарындагы маданият жана билим берүү тармагынын кызматкерлери 25 октябрь мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун туулган күнүн утурлайт керек стол өткөрдү. Шаардагы улуу муундагы тарыхчылар жаштарга улуу инсан тууралуу маанилүү маалыматтар менен бөлүштү. Айрыкча президенттин указы менен атайын 110 жылдык юбилейлик мааракесини республикалык деңгээлде белгилегенче бекерге жарлыгы кол коюлган эмес, жарыкка кол коюлган эмес. Көп кырдуу инсан Исхак Разаков кайсы тармакка кайрылбасын экеси кыйын билген дешет тарыхчылар. Ал айтканды башка адам айта алган эместигин белгилеп, мамлекеттик ишмер келечекти алдын ала көрө алган инсан болгонун айтышты. Исхак Разаковдагы баа жеткис сапаттарды кийинки муунга мурастоо максатында мындай иш-чаралар тынымсыз уюштурулууда. Улуу инсан Исхак Разаковдун 110 жылдык юбилейине атайын музей ушундай эле балдар китепканасы тарабынан атайын бир тегерек стол катары өткөрүп, ушул келген коноктордун өздөрүнүн, мисалы үчүн бул жерде чакырылган коноктор тарыхчылар негизинен, тарыхчы мугалимдер, тарыхчы ардагер мугалимдерибиз бар. Ошондой эле Разаковду ушул сүлүктүдө келгендегисин көрүп, Разаковду билген инсандарыбыз келип катышып отурат. Ошолор менен бир тегерек столдо ушул Исхак Разаковдун эмгектерини, ушул жакшы сапаттарын биз муундан муунга калтыруу үчүн бир жакшы тегерек столдо маек курмакчыбыз. Анан бул негизги максаты ушу Исхак Разаковдун ишмердиги, анан кыргыз элине жасаган эмгектери ошол кишинин келе жаткан муундарга ушуну жеткирүү да. Ошол кандай Исхак Разаков ким деген адам болгон, кандай адам болгон, ал кыргыз эли үчүн канчалык эмгек кылган, ошону окурмандарга жеткирүү. Анан негизги планыбыз бүгүн биздики мына музей менен бирге болуп атат. Анан ушу Исхак Разаковдун замандаштары бар. Ошолорду чакырып бүгүн ушулар менен бир жакшынакай маектешип, тегерек столдун астында маектешип дегендей, бул киши биз үчүн бир өтө эбегейсиз чоң нерселер жасап кеткен да. Бул киши биз үчүн дайыма ушундай бир кыргыздын алтын тамгаларында жазылбайдан кала берет деп ойлойм. Иш-чаранын жүрүшүндө шаардагы мектептердин окуучулары да катышып кемеңгер инсанга арнаган ырларын айтып беришти. Андан соң Исхак Разаковдун бала чагында эле зээндүү болгондугун сахналаштырып аткарышты. Жаштыгында Исхак Разаковду көрүп, аны менен көрүшүп жүргөн аталардын айтып берген окуялары иш-чаранын катышуучуларынын кызыгуусун жаратты. Ошондой эле катышуучулар бул иш-чара абдан пайдалуу жана мазмундуу болгондугун кошумчалашты. Мен Исхак Разаковду 3 жолу көрүшүп, кол алышып көрүштүм. Мен өзүмдүн иштеген жеримден Исхак Разаковдун немесине алас идим, өзүнүн ол билген знанияларды. Ол кандай немелер, всесторонний немелерин билет, да, экономика, философия, атеизм немелерин билет. Мен шуну билгим керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө эбегейсиз зор салымын кошкон Исхак атабыз акчага, байлыкка, бийликке азгырылбаган, абдан таза инсан, мыкты үлгүлүү жетекчи болгон. Анын жөнөкөйлүк сапаты кылымдар бою ысымын унутпай даңктоого, барктоого түрткү берип келет. Канышай Ашимова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.